Кошой Коргонго келдик. Баалуу, алтын буюмдар да чыккан. Bu жерде шаар болгон. Bunun içine жана кальяндар да табылган. Кальян. Шаардын ичиндеги бөлмөлөрдү тапкан, үйлөрдү тапкан да. Апам качан чайга чакырат деп эле ушул дөңдө отурчу. Ушунун үстүндө 60 сепил болгон. Ушул жерде 2 жыл касышты. Агай тиги алтындарды актан таптыр. Өзү эле көрүнүп турбайбы? Дөбөлөр бир линияда турат мына. Кошой Коргондун макети бул. Жалгыз Кыргыз эмес, бул Средний Азиянын бермети бул. Ташрабаттан да көргөм, бияктан да көргөм. Аларды карап тура берсең, бул оос эмес, киришаңда кыйшайгыдай ага. Ал кезде Европада мындай болгон эмес. Көп киши жашаганда мунун тегерегинде. Ошо кезде эле цивилизацияга жетишкен да. Коркуп атам агай, өтө албайм. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз тарыхый жерлерди, аймактарды изилдөөнү улантуудабыз. Атайын ошо тарыхчы профессор, анан Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин окумуштуусу, философия илимдеринин кандидаты биздин Сыдык Иманалиев агайыбыз менен бүгүн кайрадан эфирдебиз. Агай, саламатсызбы? Саламат. Кошой Коргонго келдик. Кош келиңиздер. Эми айтылуу Кошой Коргондун баягы шаар чал бар да. Ушунда турабыз. Анан дагы тактап коелу көбү Кошой Коргон дейт да. Эми бул аталыш мындай кыска, анан басып айтылган аталыш да. Коргон деп адамдын жаткан жарын бир көрүстөнүн ошол тарапка айтылат да. Анан тарыхый жагынан алганда эле эл арасында деле мындай жугумдуу, жагымдуу сөздүн өзү бул жерде шаар болгон. Бул мына Совет мезгилиндеги тарыхчылар жакшы изилдеген. Бул жерге археолог агайлар маскөлөп келген. Андан кийин бүгүнкү күндө да тарыхчы агайлардан Орос Солтобаев келген. Дагы бир нечелери келген. Анын изилдөө иштери жасалып атат. Анан бул шаардын өзү 12-чи кылымга таандык курулган шаар. Узун туурасы квадрат формасында болгону менен ошол 200, бир тарабы 240 метр, бир тарабы 250 метр болуп калат да. Анан жалпы алып караганда бул жерде ошол пайдубалда бекем болгон. Эми адамзат тарыхында билесиздер да, бул бүтүндөй орто кылымдар 5-чи кылымдан тартып мына 18-чи кылымга чейинки мезгилде адамзат доорунда ошо орто кылым деген доор болгон. Негизи эмне башкы байлык болгон. Негизги байлык жер болгон. Кимдин эмес шаар болсо, кимдин жер аймактары көп болсо, багы малды көбөйтүп багыш керек болгон үчүн айтканда дыйканчылышкан ошол бай өлкө, бай мамлекет болгон. Анан ошонун бир фактору катары мына Кошой атабыздын шаар чалбарында туруп атабыз. Мунун өзүнүн баягы дубалдын өзү сокмо дубалдан жасалып, түбү 7-9 метрге чейинки туурасы болгон. Анан улам жогорулаган сайын баягы ичкерип отуруп ошол 5-6 метрге чейин чыкканда. Анан ошон үчүн бул эмеге да туруктуураак болгон, тиги жаан чачынга. Бирок канча мезгил өттү. Мына андан бери деле мына 9 кылымдын жүзү болуп атат. Жаан чачын болгон бул жерде, сел жүргөн, кыш болгон. Анан бул жерде көчмөнөлөр бирин бири чаап алган, чын айткандачы, бүтүн нерсени билдирген. Ичиндеги элди талкаганасы киргенсип, бүтүн нерсени билдирип кеткен. Себеби анын өзүнө жаккан эмес, анын ханына жаккан эмес. Ошол себептен шаар кайра эмне болгон, талоонго учураган. Учурунда бул жер гүлдөгөн шаар болуп, ушунун үстүндө 60 сепил болгон. 60 сепил болуп, мындай айтканда мунара сырттан келе жаткан элди душмандар байкап турганда, анан тегерете алганда бул баягы Европа мамлекеттеринде муну канал казылган да, өзүнөн 15-20 метрден кийин. Ал жерге суу толтурулган. Суу толтурулуп, сырттан келген баскынчылар ошондон өткөнчө булар жаа менен бир айтканда чекеге атып турган, бир айтканда өзүн коргонго мындай өткөл тоскоол болгон да. Анан бул боюнча көптөгөн айтылуу эл досуна жүргөн уламыш кептер да бар, аңыз кептери бар, алардын да орду бар деп ойлойм. Анан
Муну ишин казуу иштери ошол 70-80 жылдарда жүргүзүлгөн. Ичинен бул жерде шаардын ичиндеги бөлмөлөрдү тапкан, үйлөрдү тапканда, анан ошол жерден устакана чыккан. Устакана чыгып, ал жерде дагы эмгек куралдары, баягы кергичот, балта ошолор табылган. Ошол эле мезгилде булар отурукташып, устачылык менен ошол жерде адамдардын туруктуу үй болгон, шаар болгон. Анан азыркы шаар ошо элибиз тарабынан кан кошойго таандык деп уламышта коштолуп жалгашып, ошол душмандарга элибиз тараптан эмес мизин кайтарып, ошол жерде кыргыз журтун сактап тургандыгы жөнүндө айтылат. Анан мен дагы бир мындай багып жүргөн бир оюм бар, ошону айта кетейин. Бул атактуу ат башы жерегесинде турабыз да. Бул эми дагы бир тарыхчылар бар, айтышат да, бул журт башы дейт, ата башы дейт, аталардын башы турган жер журт башы дейт да. Анан кан кошойду дагы өзүнүн саптарында айтылат, жанагы катагандын кан кошой дейт. Калктын журттун камын көргөн журт башчысы дейт да. Анан бул ат башы жергесинин дагы өзгөчөлүгү, өзүнүн сонун кооз керемет жерлери менен, сонун эли менен бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн салты менен жашап келе жатат. Анан бул орто кылымдарга таандык болгондон кийин изилдөө иштери мындан арда улана берет, эгерде тиги өкмөт тарабынан каражат бөлүнгөн шартта. Анан бул биз айтабыз, ичиндеги аймагы толук кандуу баардыгына чейин, булум бурусуна чейин изилденип, изилдөө иштери бүтө элек. Археологиялык жактан изилденсе көптөгөн табылуулар менен элибизди кубандырат. Бул дагы ошол кийин өкмөттүн кароосуна алынса жакшы болот. Биз ушул жактын ээси деп коебуз. 10 гектар жерди ушу киши кайтарат, ушул жакта директор, өзү кароолчу дей койчу. Баардык жумуштун баарын ушул кишиге жүктөлгөн. Нештатныйсыз, Сонун агам аты Нуркасымов Алтынбек ага. Бул ушул Кошой Коргон жөнүндө эмне айтасыз анан, агай? Каяктарды эмне кылып казышыптыр, эмне болуптур? Бул биз бала кезде 80-жылдары тетик Россиядан бери археологдор искателин ала келип, ошо искателин жардамы көмөгү менен раскопка кылышкан, мелчемдүү жерлерде. Жанагы Раматылык Машкалов деген агай, ошол кишинин эмгеги зор. Ошол киши көп изилдеген да. Анан муну изилдешип, бул жерден баалуу, алтын буюмдар да чыккан илгери. Анан муну ошон үчүн мунун ичи резиденция болгон деп тыянак чыгарышкан да. Жана согуш убактысында мунун ичине аялдарды, жаш балдарды, кемпир чалдарды бекиткен, согуштан коргой албайт да өзүн алар. Ил бою эл өзүнүн тукумун сактаганга аракет кылган. Согушта өзүн коргой албаган адамдарды сакташ үчүн салган бул. Кошой Коргон деп атпайбы, Коргон деп. Анан бекитип койгондагы эркектер сыртта согушуп жүргөн. Тынччылык убакытта жанагыдай байманаптар жашаган bunun ичинде. Bunun ичине жана кальяндар да табылган. Кальян чободон жасалган. Азыр деле кальянды жөнөкөй киши чекпейт, туурабы? Илгери бар экен ушул кальян. Илгери бар. Ал кальяндар азыр Бишкектеги чоң музейде дейт. Бизде музей жок. Бул жерден табылган экспонаттар Нарындын музейине, Токмоктун музейине, Бишкектин музейине, кыскасы ар кайсы музейлерге чачырап кетти да? Чачырап кеткен. Анан муну 2004-жылы Аскар Салымбеков өзү каржылап, Исфакты археологун студенттерди алып келип, 20 күн раскопка кылган, азыр көрсөтөм. Анан ошондо табылган экспонаттарды бул музейге койгон. Бул музей 2007-жылы ачылган. Бул жерди 2004, анан 2005, 2 жыл жайдын күнү 20 күндөн ошо раскопка кылдырды да. Анан табылган экспонаттарды ошо музейге коюп, 2007-жылы музейди ишке берген. Анан бул Кошойдун бир касиетин айтып берейин.
Men 55 yıl burun uşu jerde tuğulup öskön moğul uyda. Azыр көрсөтөм. Анан биздин апабыз, атабыз кичик кезде өлүп калган. Анан чабыр койлорду бакчу, мага окшогон чабыр койлорду. Анан мен моğul дөңдө отурчумун, китеп окуп, китепти мен көп окудум аябай. Болгон адабий китепти окудум. Апам качан чайга чакырат деп эле ушу дөңдө отурчумун. Анан ошол нерсе мээде калат экен. 2009-жылы ушу түшүмдө түш көрүп эле ушу жерден уча баштадым. Кадимкидей эле канат байлап эле учам. Айылдын үстүнөн учам. Жана высоковольттордун астынан өтөм, үстүнөн өтөм, буйтайм кадимкидей. Анан ойлондум, мен өлөм го, адам өлгөндө жан учат деп. Анан жок, анан Ниязидан 2010-жылы жасында мен Америкага барып келдим, 1 ай. Барып келгенден кийин учпай калдым. Андан анан Трамп болбодубу? Американын президенти. Трамп болгондон кийин кайра уча баштадым. Анан аялыма айттым, эми бир кетсем мен келбейм аяктан. Сен бир жоошураак бир башы бош киши болсо киргизип ал, балдарга тийбейт. Dedim, anam sen ölsün anam men kimdi girgişti özüm bilem. Neme geçsen dedi da. Anam bir günü Aktalada bir ele kısım var. Anam Cağız'ın astı oldu anam. Ayasata olayında ona Narın'a varıp soğudağılan Taksim'den git barassam. Yani Asgar Matkavliş doğru çaldı. Vay kayaktasın, şimdi Aktalaga vartam desem. Sroçno gelmeyi sen Amerika'ya kayracı verim dedi. Suyungun boyunca kayra vardım. Barsam anan ertesi günü Zagram pasport alıp verdi, canısın. Burungusu sırok ötüp ettirdi. Anan 1 aydan keyin 2 aydan uçasınlar dedi. Büt barın toldurduk. Pasoğuzda ötkürdük jana anketirler. Anan ele Trump eme jariyalap salmadı. Sanksiya jariyalap saldı Kırgızstan'a. Anan viza 17.000-15.000 dolar bolup kımbattap ketти. Alan barbay kalıp anan ayalım meni şıldıngda batmay. Sen gelbeyim degen üçün koşayata uğup kalıp seni jibermey koydu. Mına. Ушундай кызыктуу нерселер бар. Анан жанагы раскопка кылган жерлер мына. Бу 2004-жылы могу жер турбайбы? Ушул жерди 2 жыл касышты. Мурунку жылы 20 күн, кийинки жылы 20 күн. Муну деген каскан асаптабы, кенеде шоткалар менен акырындан касат. Тиги күрөктө эле касып ийбейт да. Майда жумуш турбайбы? Майда жумуш өтө этияттык керек да. Ana bирок көп убакыт табылды ошондо. Баасы музейдин ичинде. Мына жана Кытай монеталар. Мына могу 6-7 кылымга таандык монеталар. Археологдор ушу монетаны тапканда сүйүнүшөт. Себеби монетаны экспертизага жиберсе да айтып берет. Булар уже билет кайсы кылымга таандык экен. Анан ошондон эле билип коет. Бул объекти кайсынчы кылымга таандык экен. Тетиги чопо чоттор көрдүңүзбү? Ошо кезде эле бухгалтерия эсеп кысап жүрүп турган. Калькулятор. Мына жана кальяндын сүрөттөрү. Бул кальяндарды Бишкектин музейинде турат дейт мына. Сүрөттөрү чоподон жасалган кальян. Ошо кезде эле кальян чегишкен. Могунун баары ошо коргондо табылган. Могуну былтыр сугатчылар жана кара коюн деп коет. Ташырабат жактан суу сугарып атып, жер көчүп кетип жар. Астынан чыгып, анан багап келип 10 000 сомго сатып кетишкен. Биздин кара сулук балдар. Бул темир. Бул темир эмес. Бул боронзону момундай дат басат, көрдүңүзбү? Боронзо жез. Боронзо менен темирдин составы жок. Бул көчмөндөрдүн казаны. Мына көрдүңүзбү? Мештин, очоктун кереги жок буга. Ийилгой жерге көтөрүп барып, тегерете от жага берет. Кайнай берет тамга. Көрдүңүзбү? Жыртылып калып кайра жамаптыр. Бир жамаптыр. Сонмай. Мына моунун баары ошо кошо болгондон табылган. Моулар. Чырактарды карай, Бул ортокку чырак, бул экөөндөй болгондо бул экөө реконструкция. Май чырак да булар. Свеча азыркыча.
Bul taşravatın maketi. Mo Cağlar rekonstruksiya. Mo Mahmut Kaşgari'nin kartası, tigi Cibek Jolunun kartası. Bul Manas jatalar. Mo bunu say üstünün uağında istenanın kalınlığın, büyüklüğün izildeşip katışkanda bul. İstenanı izildeşken. Tuğrası kança olgun, büyüklüğü kança olgun dep aябай izildeşken de. Anam bu yerde Askar Bayken'in emgeği jakşı da. Bu say üstünün uağında karalbay kalgan. Bolgon maldın bari uşu yerde girip anan kimge suunun gereği yok bolsa-çı, sugarıp bütet de mo koşoydun tegereği büt ayda o yerde. Oy ata yerdi sugarıp koşoydun içine salıp suunu de uşuntip suunu salaverip anan zak ketip kulagan büt. Anan maldın bari teveleçi bunu. Bolgon ayıldın malı gelip teveleçi. Anan 2009-yılı Askar Bayke gelip büt tosturgan. Tegerete mal girmeyi reğilçi. Tostur koygan. Alan bunu jana aslında çoğu bodo mallar talkalaydı. Bukası jöleydi. Jılkısı teveleydi. Alan oşentip talkalanıp kalganda. Ay bu nemelerdi emneden jaksaşıptır ya. Bul Çopovu. bul mınday. Çopo emas da çopo ezilip kalmak da. Bunu tuğrası oluyor. Bul Kırgızstan ulamışındaçı. Biz bala geçti aytılçı bunun toprağın tetik aktalardan tömenen artıp gelip salgan dep. Bul tuğra emas. Tuğra emas mı? Tuğra emas. Andan keyin arxeologlar Moğreki Bistin Aktaldan жүктөп келип салган деп айткан. Bu da tuğra emas. Bul mындай logический ойлонсоң эле. Tetiği Çeştöbö. Andan keyin belki Koçtöbö deydi. Gördün mü? Bir liniyada turat. Bir yerde döve olgun. Anam buna mo Mürze Turma koşoyun üstünde. Bu da döngsö. Al yerde de döve, kiçinekey döve. Buna dövelerдің de agımı oşondan başlanat. Tigil anam bul. Bul ile dövönü misal üçün de Koşoy ata plan kurgan. Men dele el katarı çep kurayın dedi. Bul çepti hem salış üçün bunu Kırgız salalbaydı. Bunu bir salsa Kıtay salat. Kıtay Koşoyga til albaydı. Koşoy toğu ot jakkan signal bolgon dilgerki telefon. 5-6 toğu ot jakkanda Manastın Karol dövüsünde ot görüngöndagı Manas 40 jorosun eçitip alıp urgan boyunca gelgen. Alan gelip neye çıkırdın deydi. Ben bunday o yerge çep salam. Bunu Kıtay kurat, sen barıp ustap gel deydi. Gördün mü? Oşa geçtile janağı investisiya bolgonda. Alan Manas 40 jorosu menen barıp ustap gelip ona saldırgan boş gerek. Bu ulamış biroq taktalgan emas da. Ulamış da. Biroq bul çındıkka koşot da. Alan elestetiңiz tömenen momunça milyon kup topraktı tartıp gelip salsa asır dile salıp atkan bolmaganda bütelek bolmok bunu. Tuurabı? Bunu oşa ilgerkilerden dile baş iştegen bu yerde döve bolgon. Ösüle görünüp turbay döveler bir liniyada turat buna. Alan bul toprakta çoponun sastavı var. Bunun sayıstın uağında men bala geçti. Sayıstın uağında Karalbay kılgan Kırgızstan tarıхы. Mına maşinelerdi ap gelip bile tüyüne toktotup жүктөp ketчү o Bistin el. Bunun ılayı şıvaka jakşıken iştika turkaga. Üy salgan mı ulayıldağılar. Kirpiç koygan alpar var. Alan keyin ana janagıday Askar Bayke korubadan uşunday saktalып kaldı. Bunday saktaş gerek de koldoğun geçeçi. Bu Manas eposundagı aytılgan tarihi jer. Mına eң ekүрүштүүсү дагы эле буга көңүл бурулуп айтат. Жана мен айткандай, кенедей музейде, менин үйүмдөй болгон музейде 30-40 киши иштейт. Манас эпосунда каралган тарыхый жерде мага окшогон кыйшыйган бир киши иштейт. Ушуга жаман ыйлагым келет. Чон могам десе. Жок, чын да. Анан ушу калыстык болбой атпайбы. Биздин Кошой коргондун макети бул.
Көрдүңүзбү? Жана айтып бербедим, могуреки жана кара суу. Тегерете кара суу койгон. Бирок ичиндегилер бул суудан ичкен эмес. Же башынан баштап айтайынбы? Сон анан? Анан ичиндегилер бул суудан ичкен эмес. Себеби согуш убактысында буга уу кошуп ийсе, булар зыян болот. Же болбосо сууну башынан башка жака буруп ийсе, булар суусуз калат. Ошондуктан булар ички элдин коопсуздугу үчүн жердин алды менен жашыруу суу киргизип, ошол сууну ичип жашаган. 1982-жылга чейин эски адамдар буга жашыруу суу киргенин айтып келишкен, бирок эмне материал менен киргенин билбей талашып келишкен. Бирөө териден түтүк жасап кирген деп божомолдоп айткан, бирөө карагайдан түтүк, жыгачтан түтүк жасап кирген деп айтышкан. Ошентип талашып жүрүшкөндө 1982-жылы могу Кошой Коргондун түштүк чыгыш тарабынан, сыртынан, могу музейдин күнбатыш тарабынан экскаватор айыл чарба жумушун жасап, аңга касып атып, капысынан жанагы түтүкчөлөр табылып калган. Алар момундай болгон жүрүңүздөр. Ал суу түтүкчөлөрү мына момундай размердеги чопо трубалар менен сууну жердин алды менен алып келип киргизген. Мындай водоканализация Токмоктун буранасынан табылган, Өзгөндөн табылган, Оштон табылган, Кочкордун кумдөбөсүнөн, Акталада Шырдакбектин чебинен, көлдөн, кыскасы айтор ошо кезде эле цивилизацияга жетишкен да. Биздин Азия. А кезде Европада мындай болгон эмес водоканализация. Мына моунун баары ошо жана айтып бардым, 2004-2005-жылы раскопка кылганда табылган экспонаттар. Моулар, анан тетиги бурчтагылар, анан моулар. Мисалы үчүн жанагы Ак үйдүн жанындагы чоң музейге бардым мен. Мурдагы жаңы ачылбады, Исак жеп алды тиги. Ош жерде 96 штат бар экен. 96 штат. Ар бир этажында 6-7ден кыздар турат. Булар эмне десем, алар даже айтып бермек түгүл учурашпайт экен кирген киши менен. Десем, булар экспонатка тийбегиле деп айтат дейт. Ой, Кудайдын берген камерасы турбайбы? Камераны коюп койсо эле, ал жерге 4 аял жетет да, 8 сааттан караса дагы. Туурабы? Анан ушинтип эле мамлекеттин акчасы каяка кетип атат. Анан ошолорду кыскартыш керек. Мисалы 10 гектар жерди мына мен 7 жылдан бери өзүм эле карап атам, мен бекерли иштеп эле. Бир сом айлык албайм. Агай, тиги алтындарды каяктан таптыр? Мына алтындар табылган жер буяктын. Касып көрбөйлүбү дейт. Жок, муну касканга уруксат жок. Уруксат жок, мамлекет тарабынан бериш керек да? Кээде тетиги оосуна келип бир машина токтойт. Анан мен музейден карап турам да, чыкпайт анан. Чуркап келип карасам бир жолу. Мурдагы жылы. Искатель менен 2 киши жүрүптүр. Искатель. О, мындай искатель менен. Анан 5-6 монета таап алыптыр. Анан, бул жерге уруксат жок, кана кимден алдыңар сени? Десем, анан кечирип коюңуз деп анан кетишти. Агай, бияктан эмне табышты ошондо? Бул жерден азыр музейден көрсөтөм. Идиштер бар, ат жабдыктар, немелерин тапкан да. Кыскасы оңой менен чирбеген немелерди тапкан да. Чопо, темир деген. Көп эле нерсе чыкты. Кытайский монеталар чыккан. Бронзовый. Мына 80-жылдары могу жерди каскан. Жанагы жерди каскан, тетиги жерди, көп жер, тетиги бурушту. Кыскасы алар искатель менен келип каскан да. А кезде мен бала кезде көрүп калдым, мындай искатель эмес. Мындай тыңшама искатель болчу. Топ койгон жерге сайып анан тыңшашчу. Мына моулар. Ушактан алтын табылыптырбы? Ошо биз бала анда мен жайлоодомун да. Алтын табак таптыр, анан алтын баланча таптыр деп эле дуулдап атышчу. Анан эмне кылышты болду экен агай ошолорду? Анын көп эле орустарга кетти да. Кабатаңгыр. Ошолорду кайра кайтып келсе эмне болот эле? Кайтарып берсе. Каякта ок. Ал же жок болду да. Может ал Америка, Японияга чейин сатылып кетти болуш керек. Өкүнүчтүү. Биз такыр маани бербейт экенбиз агай, маданиятка, тарыхка. Бизге баары жүрүп турбайбы? Колдо бар алтындын баркы жок.
мындай ушул мындай бароокатты сактап калыш керек да. Биз наоборот Кыргызстандын бир жери жаман ушул бароокатты жок кылганга маш да. Мындай жоктон бар кылайын дебейт. Мисалы үчүн баягы жылы 5 Кытай келди. Аскар Маткалович коноктоду могу музейге. Анан ошо Кытайлар Кытайда Дунхан деген жер бар экен. Илгери суу аябай катуу кирип, жар кылып кетиптир. Өтө бийик жар кылып жеп кетет го. Анан ошо жарды сел саяктарда тиги боорун ою эле үңкүр кыла бериптир. Үңкүр кылып азыр могу музейде ошонун сүрөтү бар, биз пейзаж. Анан ошол сүрөттөрдү, ошол үңкүрдү Кытай реставрация кылып, музей кылып коюптур. Жөн эле талаадагы эле бир жарды. Ошо жерге bir жылда 14 миллион турист барат экен. А биз мына могу Ташрабат мисалы үчүн, Ташрабат жалгыз Кыргыз эмес, бул Средний Азиянын бермети бул. Жакут бул жөн эле табылгыс. Өтө драгоценный бул, живой музей бул. Ушуну барктай албай, ушу жерге бир нормальный биотуалет сала албай коюштук. Киши келат, ал жерде бир жана калай туалетте бир турист отурса шамал учуруп кетеби деп эле мен дүйнө жүзүнө шерменде болобуз да, туалети менен учуруп кетсе туурабы? Мен ушуга ыйлагым келет. Килейген Кудайдын берген суусу агып атат. Жана Кудайдын берген Кытай чыгарган күн чырак турат. Күн чырактан Ташрабаттын жанагы чердагына коюп үстүнө. Ар бир комнатасына бирден лампочка коюп, тегерегин тосуп татынакай шит менен. Кенеде эле жер ал. Көп болсо 10 соту жер. Тосуп, маңдайына бир карагайлардан тигип могу музейдикинде. Анан жанагы нарындагы Московскийдеги музейди ош жерге көчүрүп барып ичине коюп жана экспонат. Жана нарындагы музейгечи турист эмес кыргыз кирбейт. Жөн эле турат, жөн эле айлык алып атат. Ошонун баарын ошо жака коюп туруп, бир туристке $100 десе кирет, кирбей койбойт. Андай жанагындай табышмактуу музей жок таларда. Анан жана 28 кишини ошол эле Ташрабат бакмак мамлекеттен акча сурабай. Туурабы? Анан мына бул жана Кытайдагы жана жарды, а бизде килейген чепти музей кыла албай атабыз. Ушул өкүнүчтүү болуп. 7 жыл болду мен ушул жерде иштегениме. Ыйлагым эле келет. 7 жыл? О. 70 жыл эмеспи? 7 жыл. Бияк изилденген жокпу агай? Каяк? Бияк. Жок. Ошол Мүрзөнүн этегинен неме табылган? Печка. Жана карапа идиштерди бышырган печканы жана Машкөлөп менен Солтобаев таап, анан жууп сүрөткө тартаарда, алар биздин үйгө абетке барат да түштө. Тартаарда сууга түшкөн балдар келип талкалап салыптыр. Анан экөө 2 күн ыйлаган. Бүтүп сүрөткө тартаарда талкалап салат. Ал экөө байкуш 18 күндө араң тазалап бүткөн. Акырын шотка менен тиги сындырбайчы. Анан бүтүп так сүрөткө тартабыз дегенде майда балдар келип талкалап салыптыр да. Катаңгар, ичим күйүп калды. Агай тиги эмне болгон туу, аны ким орноштуруп койгон? Ал эмнени билдирет? Тууну жанагы бир манас деп эле кыйкыр уран чыкырып, мо интернетке да чыгып калып атышпайбы? Баткенге желек орнотуп келдик дейт. Чек арага. Анан ошолор былтыр келип орнотуп кеткен. Анан быйыл чети айрылып калыптыр. Анан чалсам ушунун 19-сунда бүгүн 16-сы 15-и. Келип кайра Куран окутуп башка ошо жаңысын алмаштырабыз деп айтышат. Жакка келип сыйынышат экен го агай. Биз жерге эми ар кандай сектадагы эмелер келип сыйынат. Бап диши келет, жанагы теңирчиси келет, жана мусулмандар келет. Эми ар кимдин берасы ар кандай дем. Кудай бирөө эле бул жарыкчылыкта. Анан бирок бера разный болуп калган да. Анан агай эмне кылышат? Анан эми келип жанагы кээ бир 10 айт
Oonagandar var. Kebiri bab musulmançılıklar bolsa jön ele Kur'an okup ketip kalat. Baptistleri bolsa ırdaşat. İyilaşat dep de ökürüp bakırdı. Men de alarga vaktim da çok gördüm. Alardı karap tura versen bunu olsun eş kirişangda kışaygıda ya. Köp karap. Çoğun. Ay, vardı siz. Çoğun. Soğuk işin kirişası kışayatalar da. Ah kirişasma oğlum. Ay bir şey de kanser köp çayla. Çalay kanser tutun. Ay, tuş gördünüz, oşo uçup жүргөндөн uçpay kaldınız bana. Ana kara canatayın uçmay kalmadın bana. Ana neyimi bir uçsam kalam diye aytmayın da. Sebep barış gerek olur. Biro neyse koldan geçetçi. İyili koy Kırgızstan balasın birden alıp barıp görsetip koysa Evropa'na. Jaktı mı? İçine yok bunday hemen үйрөнүp келет. Жоқ дегенде мусор таштабаганды. Таза жүргөндүм эмелердин. Үйрөнүп келет да. Башкача болуп өзгөрөт адам. Мен тетиги жерде үйүмчү. Мурун 4 комнат үйүм бар болчу. Анан иштен эмеш, кышында экөөнү эле жашайм, экөө мустак жашар. Анан ошо келгенден кийин бир жума аса күтүп эле жатпадым. Amerika'dan giyim çeçkim gelmeydi. Eşke çıkam, üşkürüm, kare geldi jatam. Ana bir cümleden yana ayalım girdi. Ay sen kare getesin ya. Altı koy çok dedi. Kokuyla bana attı mini var. Bana cama malta var, giyimlerdi giyim ama koy istemeden. Kayra biştin jaşı oku, süngüp girip kettin de. Ay, buyakta da raskopka kıldı böyle buyakta. O mu lazım bana bu? Büt oşağa gitmez mi? Buyakta kançançı жылдары казып атат ошондо? Bular 80, 81, 82, 83. 4 yıl kastı o dayım 4. Yok 85'e çeyin kastı. 84 büttü. Biz 9. klas okup жүргөндө akırkı raskopka oldu da şaşma kilo. Siz hoş şıpıldap O janagı Evropalıkta gelgen turistlerçi joksuңар. Çurkaytalar jönele bıskıyt. Gel karma. Soda ağay. Anam buyaktan dagı taap turup ağay birdemke? Böyle taptı da aytpayt da bizge. Hamne bizdikiler muzeyge kалтырган жокпу? Yo Ageste muzey yok da muzey emes bunun barkı bilçi emes de toprağın janan жүктөп ketip atsa. Mına moğul karasın büt kaskan. Mon barın kazgan kende? Ya gördün mü moğul ösünçe turgan baş ne o? İyi aldın eken ağay. Addelna. Moğul jerde moğul urun kaydın bar moğul çoştoy atmay mı? Oşonun bari munara olgun baş ne? İsteyen adam büyük turganda asıl maketin görsetir bana. Moğul ösünçe olgun. Moğul ökönün üstünde köprü olgun. Büyük de oldu. 12 metre olgun. Anan karaolçumda basıp turganda mı? Karaol. Akırana. Bak kardeşim moğulun büt kaskı. Moğul жерде öte alasın mı? Öte albayım da ağay. Korku otam ağay. Öte albayım ağay. Aynen kolu butumu sındırıp alıp bana Çön gel. Şuna koyayım. Anan kebir adamdarçı. Mınday ele siler siyaktı ele, mınday bilimdi ele, jogorku okuyayım bütkön bu. Kısmatkerlerde gelet. Anan keli bilen koşoydu görsetem anan bütkönden siz kete veringizçi birdeme kılat dilek deyit anan. Ne oldu? Ona olalı deyit. Ona kandam ne olat ken desem, işon olat da otpay bu deyit. O anda jatıp alıp ele ketti. Ya bizden de gelgendir. Sanat bit bilen bayağıcıdır kıstar gelip olap. Tontura andayla. Bu kırgız şişençek bulat durur. Bu koşoydun aylanası büt. Atbaş degen şahar bolgon. Atbaş.
баш деген могу кошоюн тегерек. Аны эмне далилдеп турат? Азыр деген могу тегерек бүт ыйкан чарбага үлүшкө берилген да. Ана сокологондочу. Жана карапа идиштердин сыныгы миллион, өтө көп. Өтө көп. Ал себеби калк жыш жайгашкандын белгиси да. Идиш аяктын калдыктары болуп атпайбы? Көп киши жашаганда мунун тегерегинде. Деле эч ким көңүл бурбайт да, агай. Тапкандар болсо таптым деп музейге өткөрүп койгондор жокпу? Же кайдыгербизби? Ал карап ал өтө эле көп да, сынык-пынык аны эмне кылды? Андай толтура, аны кое берсең музей батпай калбайбы? Бүкүл-сүкүлдөрү жок экен дейм да. Бүтүндөрү чыгар эк бака. Былтыр мен погреб касып бир кичине мындай бүтүнүрөгүн таап алгам. Ана музейге коюп койдум. Мен бул экспонат 7 жыл болду же иштегениме. Көбөйттүм мен экспонатты. Азыр инвентаризация болгондон кийин дагы бир 10дон ашык экспонат койдум. Кээ бирин сатып алып койдум, азыр көрсөтөм. Мына Кара Суу деген айыл. Бияга? Бу жерден мына так ушул жерден. Талды суу өскөрүштөн бери көрүнөт. Көрдүңүзбү? Эң акыркы айыл. Болгон айыл көрүнөт. Тиягы Казыбекте эң акыркы айыл тигине. Тоон Казыбек, анан Кысылтуу могу. Анан Карабулуң, анан могу Жаңгыш Жолдубайгаевдин айылы могу. Могу Калин, жанагы замандаштын айылы. Муктардын. Тиги Терексуу, жана Амбарбек Чортековдун айылы. Тетиги Дайыр Асановдун айылы тетиги. Кыскасы бул ат башы мындай көп төбөсү көрүнгөн кишилер көп чыккан. Баатырлар да бар да. Жана Амбарбек Чортеков, Дайыр Асановдор. Бирөө могу Чортековдун айылы могу, Дайыр Асановдуку тетиги башка айыл. Достор, бу байкелердичи мен Таш-Рабаттан да көргөм, бияктан да көргөм. Мени ээрчип жүрөсүңөр жагандай дер да. Биз да сиз сыяктуу өзүбүздүн жерибизди ата-бабадан калган ыйык тарыхый нерселерди билели деп кызыгып келип атабыз. Ушул жашка келип биз окуган убакта баягы көз караш башка болчу да. Бул жомок дечү да. Ошо жомоктогон нерсенин баарын өз көзүбүз менен көрөлү деп келгенбиз да. Биз Ысык көлдөн Жетегиз районунан келдик. Аңөстөн Ак-дөбө деген айылдан келип атабыз. Жерди көрүп, кызыгып, анан Таш-Рабатты көрдүк. Сиздер менен ошол жерден сүрөткө түшүп, алдын историясын угуп келдик. Эми Кошой Коргон деген ушундай ата бабаларыбыз, Манас атабыз деп эң сонун керемет жерди биз өзүбүз бактап көрбөй, билбей жүргөндөргө таң калам да. Ушунча жыл жүрүп биринчи жолу келип атасыңар да? Биринчи жолу келип атабыз. Ошончо Кыргызстандачы биз көлдүктөр нарынга келбейбиз, нарындыктар көлгө келбейт же Ошко барбайбыз. Өз ара мындай ынтымагыбыз жоктугу, жана ички туризмдин жоктугу өкүндүрөт да. Сонун кандай мындай неме ичиңиз кандай толдубу, эмне болду? Именно биз жашоону оокат, көрө оокат менен эле жүрүп турубуз да, көзүбүз ачыла элек экен. Биз жаңыдан көзүбүз ачылып, ички туризм, өзүбүздүн жерибиз, элибиз ушу көрүп жашап аткан жерлерди көрүшүбүз керек экен да. Өзүбүздүн байлыгыбызды, ушундай аталарыбыздан калган жерлерди, ушундай Кошой Коргонду, Таш-Рабатты сыйлап көтөрүп, бу Чеч-төбө мына жөнүнө турат. Ушуну Чеч-төбөнү биздин өкмөттөгүлөр, чиновниктер, депутаттарыбыз ушуну кантип жомок катары сезет экен да. Самом деле бул жерде Чеч-төбө деген тарыхый нерсе экен да. Биздин убакта сабак өткөзгөн атеизм советтер, кыргыздар деген бул көчмө, эчтеке билбейт, билими жок, тамгасы жок, эч кандай эмени билбейт деп караңгы эл катары көрсөтүп, биз ушундай окугамыз, биз эчтеке билбей эле көчүп жүргөн экенбиз деп. Көрсө көчпөй эле деген кыргыз элибиз мына именно ушу нарын, ат башы, ушул жерлердин баарын, границанын баарын коргоп келген кыргыз эл экен да. Бул табигый кийинки убакта жана ДНК генеалогия деген илим чыкпадыбы? Гендерди археологдор казып чыккан ДНКсын изилдесе, кыргыз байыркы эмелерден, мүрзөлөрдөн казып чыккан нерседеги эмели ДНКлары азыркы биздин мына кыргыздардын ДНКсына туура келип атпайбы? Значит,
биздин ата бабаларды тетиги канчанчы кылымда мындан 3 кылым биздин доордон мурда 5 кылым мурда жашаган сөөктөрдү алып чыгып ДНКсын изилдегенде ДНКсы азыркы биздин мына айрыкча ат башы нарындагы элдердин ДНКсы менен R1 A1 деген ДНКлар совпадение болуп чыгып атат 60-70%. Значит биздин атабыз ким? Атабыз ошол Алтайдан бери, бияктан бери тете Казакстандагы алтын адам деген сөөктү таап чыкты го бүт эме. Ошонун ДНКсы дагы R1 A1 болуп чыгып атат. Значит кыргыздар болуп атпайбызбы? Өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз билишибиз керек экен. Азаматсыңар. Мына ушунтип агаларымдай болуп, байбичелерин салып алып, кыдыргыла, ички туризмди өнүктүрөлү, бири-бирибиз менен байланышалы, ынтымакташалы, достошолу. Анан Кыргызстанды өнүктүрөлү. Рахмат. Жакшытыргыз. Назира, рахмат. Ишиңде ийгилик. Ушундай сага баа бердим. Сени башка көрүп жүрчүбүз да. Азыр ушул тарыхый нерселерди көтөрүп атканыңа бата беребиз. Ишиң кичинекей эле тентек кыз деп сен аябай. Мына именно ата бабабыздын өзүбүздүн жерибизди көтөрүп атканыңа баа берип атабыз. Чоң рахмат.